баштайбыз. Бүгін ошондой түшүнүктөрдүн бири дуа жана бата жөнүндө сөз кылайлы дедик. Бата бул арабтын фатиха деген сөзүнөн келип чыкты. Фатиха. Арабтын тилиндеги бет ачар. Тагыраак айтканда, ыйык Кур'ан-ы Каримге тиешелүү болгон сөз. Кур'ан-ы Каримдин Уммул Кур'ан, Кур'андын энеси болгон бүт мааниси концентрацияланып, ушинтип тыгыздалып берилген 7 аяттан турган сүрө бар. Фатиха, бет ачар. Бул ар бир намазыбызда окула турган Фатиха. Фатихасы жок намаз, намаз эмес дейилет. Мына ушул Фатиха сүрөсүнөн улам бата деген сөз келди. Кана келиң, бата бериң. Кана бата тилеп коюңуз дейт. Мына эмне десе, Фатиха сүрөсүн окуу бул Аллах Таалага кайрылуунун эң бир көркөм образы. Эң бир көркөм үлгүсү Фатиха сүрөсү. Караңыздар, биринчи аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Анан кийин бисмиллахир рахманир рахим. Андан кийин мактоолор кетип атат. Аллах субханаху таала кожоюнду мактап атабыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аламдардын нээси сага гана мактоолор болсун. Мынога эмес. Бир гана сага мактоолор айтам. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир рахим. Экинчи белгилеп атабыз анын эң жакшы сыпаттарын, эң өзү сыймыктанган сыпаттарын. Сен ырайымдуусуң жана боорукерсиң. Малики яумиддин. Сен акырет күндүн падышасысың. Бир да падыша калбаган учурда сен падыша болосуң. Ияке набуду ва ияке настаин. Анан өзүбүздүн кажетибизди айтып атабыз. Биз сенден гана коркобуз жана сага гана баш ийебиз. Сенден гана сурайбыз. Ияке набуду ва ияке настаин. Сага гана моюн сунабыз. Сага гана ибадат кылабыз жана сенден гана суранабыз. Өзүбүздүн мунасабат, өзүбүздүн мамилебизди билдирдик. Анан сурап атабыз эмнени? Ихдина сиротал мустаким. Бизге мустаким болгон түз жолду берген. Жанагы адашкандардын, жана дат деп кыйкыргандардын, сенин каарыңа калгандардын, сенин наалатыңа калгандардын жолун эмес, түз жолуңду берген деп суранып атабыз. Мыногундан суроо адеби келип чыкты. Демек, күнүмдүк турмушта кимдир бирөөгө кайрыла турган болсок, биринчи ага мындай бир анын жакшылыгын белгилеп, анан ага болгон мамилебизди күбөлөндүрүп, анан кийин биз андан сурашыбыз керек экен, эгер нерсе сураш керек болсо. Сураш дегенде тилемчилик эмес, мындай бир кайрылуу болсо. Демек, Фатиха, бата, мына ушул Аллах субханаху ва тааланын мактоолорду айтуу менен, ага өзүбүздүн мамилебизди билдирүү менен, жана андан бизге кажет болгон нерсени суроону үйрөтөт экен. Дуа дегени дагы, мына ушул кайрылуу. Араб тилинен мындай мааниси менен которгондо кайрылуу, сурануу. Караңыздар, сурануу бир гана Аллахтан болуш керек. Башка нерседен сурана албайт. Тиленилбейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде сахабаларын эч нерсени сураба деген нерсени осуят кылганда, ошол терең карлыкка жеткенде да төөнүн үстүндө кетип атканда камчысы түшүп кетчү болсо, эй балакай камчымды алып берчи деп сурачу эмес дейт. Өзү төөдөн түшүп камчысын алып кайра минчү дейт. Ушундай даражага чейин элден эркин болгон сахабалар. Бул сахабалардын өмүр баяны ар бирибизге үлгү. То есть адамдын колунан келет. Алар ошондой кылды, демек биздин колдон да келет. Бирөөдөн тиленбестикке, бирөөдөн суранбастыкка, макулуктан бирөөдөн сурануу, бирөөдөн тиленүү менен адамдын уяты кетет экен. Дин жолунда талап кылуу болот. Биз айтабыз, эй байсыңбы бай, Аллахтан корк, Аллахтын берген байлыгынан динге иштет деп талап кылабыз. Эми жакшы мүнөздө барып суранабыз кеде. Эй, ука, же дос, же аке, колуңда байлыктан Аллахтын жолуна жардам бер деп жакшы мүнөздө айтабыз. Бул адеп. Бирок башка нерседе тиленүү, сурануу макулуктан эмес, адамдын уяты кетет экен. Бул болуш керек экен жалгыз Аллахтан. Аллахка гана суранып кайрылат экенбиз. Эй жараткан Парвардигар, сага мактоолор болсун. Сен аламдардын нээсисиң, сен ырыскы берүүчүсүң, сен өлүм жөнөтүүчүсүң. Мыногундай деген менин начальнигим бар. Ушул мени жаман чарчатты. Ушунун жүрөгүнө бир хидаят берчи, мага жакшы мамиле кылсын. Биз барып андан суранбайт экенбиз, мага жакшы мамиле кыл, чай куюп берейин сага. Жок, Аллахтан суранат экенбиз. Анан дуанын аягында да өзүн өтө турган, ушундай биз укканга караганда, өзүн өтө турган
жолдору бар. Мисалы үчүн дуа таарат менен болгону, дуа арам тамак менен өтпөсү, жана ошондой эле аягында салават менен бүтүшү. Мына ошого окшогон дуанын өтө көп талаптары бар. Жана дуалардын эң көркөмү Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деген сөз. Мына ошол дуа эң көркөм дуа. Эки мусулман учурашып калганда буну ушинтип дуалашат. Ассаламу алейкум, мен сага тынчтык тилеймин, дуа кыламын тынчтыкты Аллахтан. Ал айтат, мен дагы сага ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Ошондой эле сага Аллахтын рахматын жана берекесин тилейм. Бул учурашуудагы саламдашуу мына ушул. Саламатсызбы деген саламдашуу эмес, ал суроо. Өлгөнү калдыңбы деген нерсе. Мен ошо окуучуларым көп күлөт, мен саламатсызбы десе жок, чүт-чүт ооруп атам деп жооп берем, эгер ооруп аткан болсом. Түшүнбөй, агай эмне антес дейт. Эми сен саламатсың деп сурап атасың. Анан мен азыр грипп болуп ооруп аткан болсом, ооба саламатмын десем жалган болот. Саламатчылык десем да жалган, себеби мен үй бүлөмдө же болсо туугандарым ичинде бирөө жарым ооруп аткан болушу мүмкүн. Саламат эмес болушу мүмкүн. Ошондуктан мен жок, чүт-чүт ооруп атам дейм, эгер ооруп аткан болсом. Эгер саламат болсом дагы, саламатсызбы десе, азырынча Кудайга шүгүр деп жооп берем. Анан телевизорго чыккан дикторларыбыз бар го. Саламатсыздарбы деп сурайт да, анан элден жооп алыш керек да. Эл бүт Кыргызстан ордунан туруп, "Ооба, саламатпыз. Жок, мен бир аз ооруп атам. Жок, мен кичине түйшөлүп калдым эле" деп жооп бериш керекпи. Эгер жооп берилиши күтүлбөсө, анда ал саламдашуу болбойт. Жөн эле дуалга карап туруп, банер кандайсың" дегендей сөз. Саламдашуу мусулмандын өтө көркөм мүнөздөгү дуасы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Саламдашуунун дагы, мисалы үчүн, сом алейкум деген бар го. Кыргыздарда сом алейкум деп коет. Бул мен сага өлүм тилейм дегенди билдирет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда мына ушундай сөз ойноткон еврейлер болгон дейт. Ушинтип сом алейкум деп өлүм тилеп койчу дейт. Жок, ошон үчүн ассаламу алейкум деп анык айтылыш керек. Бул мусулмандын сыпаты, бул дуа. Мен айтам, ушу акыркы кездерде биздин коомубуздун өзгөрүп баратканында да мына ушул массалык дуа кылуу таасирин берди деп ойлойм. Анткени Аллах субханаху ва таала саламды жайылткыла деди да. Биринчи мааниси мына ушул динди жайылткыла деген деп түшүнсөк, экинчисинде мына ушул бириңерге бириңер дуа кылгыла деген нерсе окшойт. Бардыгыбызга тынчтык тиледик. Ар бирибиздин үйүбүздө мусулман балдар пайда болду, намаз окугандар пайда болду. Ар бирибиздин үйүбүздө жакшылыктар пайда болду. Демек, биз дайым бири-бирибизге дуа кылып турушубуз керек. Өзгөчө ата-энелер балдарына дуа кылыш керек. Балдар ата-энелерине дуа кылыш керек. Элестетиңиз, кыяматта балаңыз келип жакалап атат. Ата дейт. Аллах Таала сага убада кылган турбайбы? Балаңа калыс бата кылсаң, дуа кылсаң, мен аткарам деген турбайбы? Сен бир жолу өмүрүңдө башыңды саждага кылып, Аллахтан баламды бактылуу кыл, кызымды таалайлуу кыл деп эмнеге сурап койбодуң? Десе, эмне дейсиз? Мен дайым өкмөттүн ишинде иштедим эле, мен галстугум мешайт этти дейсизби? Кандай? Же мен эңкей албайм, ушу столдо отуруп көнүп калып, тизелерим ооруп, эңкей албайм, сажда кыла албайм дейсизби? Мына ушундай маселе. Ошондой эле баладан келип ата жакалайт. Эй балам, мен сени бактым, мен сени көгөрттүм. Эне келип жакалайт, мен сени 9 ай сыздап, омурткамды сыздатып көтөрдүм. Бир жолу Аллахтан сен эмнеге мен үчүн дуа кылып койбодуң? Дуа кылуу деген мынтип кетип отуруп эле Аллах жакшылык бер деп коюп эмес. Аллах Таала Куранда өзү үйрөтөт балдарга дуа кылууну. Аллахым, менин ата-энемдин карылыгында менин бала кезимде кандай мээримдүү болгон болсо, алардын карылыгында мээримдүүлүк кыл деп дуа кылууну Аллах Таала өзү үйрөтөт балдарга. Эмнеге ушуну кылбадың дейт. Демек, дуа кылуу, элибизге дуа кылуу милдетибиз турат. Мисалы үчүн биздин азыркы бүгүнкү ошо жеткен даражабызга биздин ата бабаларыбыздын дуасы жетти го деп ойлойм. Болбосо 70 жылдык өтө чоң зулумдан чыгып, мечиттер толтура намаз окуп калган эл бул оңой эл эмес. Дуа кылышыбыз керек.